Саламатсыздарбы? Кыргыз улуттук маалыматтык кабар агенттигинин студиясында кайрадан статус көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов мырза болмокчу. Саламатсызбы агай? Арыбаңыз. Саламатсызбы десем, арыбаңыз деп жооп бердиңиз. Кыргыз журтчулугунда бар бол балам, арыба балам, дайым жаныңда эрдик, эргүү, элге болгон үмүт жанып турсун деп арыбагыла балдар, ат үстүнөн түшпөгүлө деп наркыбызда салтыбызда ушинтип учурашкан. Бирок андан кийин биздин салтыбызга, наркыбызга ассалому алейкум, саламатсызбы деген сөздөр кирди. Эң ийгиликтүү сөздөр кирди. Эң жакшы учурашуунун жаңы түрлөрү кирди. Бул жаман эмес. Биз кандай учурашсак дагы элибизге ыраазы болгон, элибизге жаккан сөздү айтышыбыз керек да. Арыбаңыз деген бул нукра кыргыздын табиятындагы өзүнүн эки адам жолуккандагы сүйлөшүү, учурашуу сөзү. Учурашуу сөзү. Бар болуңуз, бар болбойбучу, арыбаңыз байбычы, аманчылыкта турасызбы, малжан эсенби деп. Туура. Негизи эле агай, мен сиздин интервьюларыңызды көрүп жүрөм да. Сиз абдан мындай кыргызча нукра сөздөр менен куюлуштуруп сүйлөгөн бизде адамдар аз. Ошондойлордун бири экенсиз да. Мен чынын айтайын, мен абдан таң калдым. Негизи кыргыз жанагы кыргыздын жөнөкөй сүйлөгөн сөзү да ырдап тургандай угулат деп айтылат го. Ушундай бир кулакка жагымдуу көп жакшы сөздөрдү айтасыз. Мисалы үчүн жана Ошто Куттуу эл деген бир форум болуптур. Ошол жерде сүйлөгөн сөзүңүздөн абдан көп нерселерди мындай унутуп бараткан нерселерди эске салды да. Ошол айткан ойлоруңузду кайталап бир көрөрмандыга айтып бере аласызбы? Ал жерде нарк насел, үрп адат, илим билим, ариет деген сөздөр айтылган. Даража көрсөтүүсүнүн кадырлуу, урматтуу көрөрмандары, угуучулары, мен көптөгөн сүйлөгөн сөздөрүмдө нарк салтыбызды айтып атканда, аларды чечмелеп атканда миң кайталап күнүгө айтып турушубуз керек. Жаштарга, балдардын кулагына, өсүп келаткан муунга жеткиришибиз керек, кайталоодон тажашыбыз керек деп дайым кашап келе жатам. Айрым жерлерде мен көбүнчө мурда сүйлөгөндөрүмдү кайталап сүйлөйм. Ошонун арасында укпай калгандары бар бекен. Бир кишинин кулагына кирсе 1000 кишиге жетет деген биздин бир изги тилегибиз бар да. Мен эми башынан түшөйүн. Мына биз кандай журтпуз? Ак кар көк муста калганда, ашуунун белинде, тоонун чокусунда калганда атыбызды чыгып, ичин жарып, иче кардын алып, ичине кирип жатып тирүү калган өжөр элбиз. Бизди түрк дүйнөсүндөгү элдер өлөрүн билбеген өжөр кыргыз деп айтышат. Киндигин мус менен кесип, кирин кар менен жууган, 6 айда 60 ашкан элбиз. Дүйнөгө, коомчулукка кан дүргүткөн, тарыхты бекем сактаган, уюткулуу улуу журт Манасты тапкан элбиз. Манастын окуясындагы Көкөтөйдүн ашы. Бай илгерки Троя согушунда эле болгон окуя болгон. Миңдеген улуттардын өкүлдөрү келген. Ал жерде ар кандай маданияттын, ар кандай тилде сүйлөгөндүн, ар кандай түрлүү кийинген адамдардын, ар кандай согуш өнөрүнүн ээлеринин кагылышкан, жолугушкан учуру даңазаланган. Ошондо Көкөтөйдүн баласы Бокмурун айтып атпайбы? Ташкенге барып чаптыргын, күлүк атты таптыргын. Көкөтөйдүн ашына музбурчак өзү келсин де, эгер музбурчак өзү келбесе Көкөтөйдүн көк туусун боз ийинен көрсүн де деп кордуктап, коркутуп ашка чакырган. Мына биздин элди айтат, баркынан наркын бийик туткан, дөөлөтүнөн сөөлөтүн бийик туткан, хан башы менен улуттук наркты сактаган. Булар көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө өлгөн эл экен. Жада калса, ак элечек апалары дагы алабаканды алып, душманга аттап курса качырып калат экен. Бүжүрөп бүктүшүп боз үйдүн бир бурчуна корголобой. Бул эл көз ачып жумганча, улак эмгенче ордунан туруп козголуп көчүп кете калган эл.
бир жерин жатактап карата калтырып, жайлоорун алсыратпай кайра гүлдөтүп, 3 күн 4 күндө конуш жаңыртып, журт жаңыртып, жайлоо жаңыртып турган эл. Экологияга ушундай кылдат, этиет мамиле кылган эл деп биз жөнүндө биздин дастандарыбыз, биздин эпосубуз Манаста ушунчалык сонун айтылат да. Кыргыз журтунда эч качан ай балам ынтымактуу болду деп этегин кагыс өлкө туруп кете берген эмес. Кыргыздын нарктуулар, аксакалдары ынтымак деген эмне? Балам, согушчулук заманда бир кыргыздын Эрден деген карыясы элиме тынччылык каалайм деп, эл ичинен ырк кетип, бирине бири кырды бычак кыргый кабак болуп, жумурткадан кыр издеп, тебетек силсең мен да силкем деп, ынтымак ажырап, ырашкерчилик кетип атканда, ошо карыя жүрөктөй үйдөн жүлүндөй түтүн чыгарып, кадыр түн тосоң, калкыма ынтымак тилейм деп бата кылып отурганда бир аксакал келип, ассалому алейкум, атым Бакыт дейт экен. Айланып кетейин, атың жакшы турбайбы? Кел чай ичип кет деп чай узатат экен. Чай кайнамы убакыт өтөт, дабыр киши келет экен, салому алейкум, менин атым Таалай дейт экен. Айланайын, жаркыраган ат турбайбы? Жагымды ысым турбайбы? Кел деп кымыз ичип аны дагы узатат. Бир учурда таң агарып батып, тараза жылдыз атып калганда, узун ак калпакты кийген, көп нерсени билген аксакал келип, арыба Эрден карыя, менин атым Ынтымак дейт экен. Төрдө былк этип отурбай калган Эрден карыя ордунан ыргып туруп, айланып кетейин, ынтымак болсоң конуп кет, ынтымак болсоң жатып кет. Жатуу жарашса, конок жарашса конуп, элимде калып калгын деп ынтымак карыяны алып калат экен. Ошондо мындайраак узап кеткен Бакыт да Таалайда кайтып келип ынтымактын жанынан орун алат экен. Ошентип балдарым кыргыз журтугунда ынтымак болуп, кеңешип, бармак кесип, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ынтымагы менен жоголуп кетпей, дастанды улап айтып, Манасты күчөтүп айтып, ушул күнгө чейин ынтымак болуп жеткенбиз. Мына ынтымак ушундай. Ынтымак болгон жерде чөбүң дагы, көлүң дагы көгөрүп турат. Боз ийиңдин эргичеңен көтөрүп эңкейип кирип барганыңда боз ийиңдин булуң бурчу күлүп жиберет. Ынтымактуу элдин керегеси кең болот. Ырыскысы, бакты таалайы, даражасы менен тең болот. Ууктары уштуу, уулдары күчтүү болот. Түндүгү бийик болсо нур кирет, нур менен кошо кут кирет. Мына ушундай кереге, улага, босого, төр, капшыт, ыштан деп кете берсек, боз ийдин ичиндеги окуялардын баары, көрүнүштүн баары сын сыпаттуу, наркыбыз менен, салтыбыз менен чирелишкен. Мына ушунун баары ынтымак болгон жерде гана эри шаркак болуп, бирин бири жетелеп кетет. Ошон үчүн биз жоголуп кетпей, ушул күнгө келип жеттик деп ынтымакты айтканда эле ушинтип түшүндүрүп коюшат. Кадырлуу журт, мен муну кайра кайталап айтып атам. Кайра какшап айтып атам. Сиз күнүгө айтыңыз, китеп жазыңыз, телевизордон күндө чыгыңыз деп жазгандарыңарды эске алып, мен ушул сөздү мен кайрадан айтып атам да. Дагы, балам бактылуу бол деп туруп кеткен эмес. Кыргыздын мыктылары дагы отуруп алып, Бакыт бир келет аңга түшүп калат экен. Аңга түшүп калса, жанынан дүүртү кулат келип, ой, мага жардам бер, аңдан чыгарып ал, дейт экен. Чыгарып алайын, эмне бересиң? Деп тиги киши кайрылат экен. Бакыт айтат экен, каалаганыңды берем, мен бактымын да. Эмнени кааласаң, эмнени сурасаң, ошону берем дейт экен. Мага байлык берчи, күтүрөтүп мал айдап кетейин. 4 түлүктү бергиниң. Төрөсүн кошуп, топоздун түлүгүнөн да кошкунуң, 5 түлүктү 5 тарапка айдап, малы тетири жайылган бай болоюн, элди багам дейт экен. Бакыт, о мен Аллах бар, айтканың тилек болсун, бата берип койсо ал, баягы күтүрөтүп малды айдап, аябай бай болуп, Бакытты тияктан чыгарып алганды унутуп калып кетип калат экен. Дагы бир аз убакыт өтөт экен. Дабыр дүүрөгөн киши келет дейт. Келип эле, айланайын, жардам бер, мен зынданда жатам, кокустук болду, кулап түштүм десе, мага эмне бересиң дейт экен, мен сени чыгарып алам дейт экен. Эмне керек сага десе, мага бийлик керек. Элим запкы жеп бүттү. Туш-туштан душман келип тире качат, жула качат. Дегенде ага бийликти берет экен, колуна бийлик тийген адак унутуп калып, Бакыт бакыш калып кала берет экен. Анан бир кезде бир унчукпаган жай киши келет дейт, келип эле анан салому алейкум, алейкум салам. Ой, жаман болгон турбайбы, эле белиндеги курун чечип, кемерин улап, аркан кылып, курап, былдый түшүрүп, Бакытты тартып алат экен.
Айланайын аксакал, мен сизге бир белегим бар эле, эмне берейин десе, баягы киши унчукпай алдыга салып кетип калат экен. Аркасынан бакыт ээрчип алат экен. Бакыт кимди ээрчисе, байлыгы да болот экен, бакыт кимди ээрчисе, бийлиги да болот экен. Ошентип алдыга кеткен бийлик дагы бакыт да ошо кишиге келет экен. Бакыт ээрчиген кишиге келет экен. Мына балам, бакыт деген ушундай болот. Бактылуу бололук, башыңдан ашкан бактылуу болуп жаша деп кыргызча ушинтип айтат деп. Илгери биз адабият, тарых, философия мунун баарын окуган эмеспиз да. Бирок биздин ата бабаларыбыз, нарыктуу адамдарыбыз укумдан тукумга, муундан муунга бактылуу бол деп туруп кетпей ушинтип чечмелеп айтып отурушкан. Абийир, мына абийир жөнүндө кайра кайталап берейин. Жоокерчилик заман дейт. Каңмактанган улам эле келип кыргыздардан таяк жеп кетет. Улам эле жоокерлер Кыргызстан таяк жеп кете берет экен. Анан ханы вазирин чакырып алып айтат экен. Вазир, кепке кошчу, кеңешчи адам сен элең. Кагылып согулуп калдың эле. Ак караны ажыратып, арам менен адалды бөлүп калдың эле. Кемеңгер адамсың. Эгер туура көрсөң ушу кыргыз журтун барып аралап, буларды сыры эмнеде экен? Эмнеге эле баш бербейт? Эмнеге эле бой бербейт? Эмне деген армиябыз барды таяк жеп, чакырып алып, башка чапкан иттей болуп шылпыйып келип атышат, дейт экен. Дегенде баягы вазир кыргыз журтун аралап, тоо таштар аралап, анан аягында жигиттерин чакыртып Кыргыздын бир 100 кызын туткундатып алып анан келет экен. Келип ар кандай бир иш-чараларды өткөрүп анан вазирни ханга барат экен. Ханым, кыргыз журтун аралап келдим дейт экен. Мен булардын сырын билдим дейт экен. Айтчы дейт экен ошондо хан. Анан вазир айтып атат дейт. Ханым, бу кыргыз журту жеген ичкен тамагы асел менен туз экен. Жашап жүргөн жерлери аска тоолуу муз экен. Ханым, кечеги мен байлатып келген 100 кызы бүтүн бойдон кыз экен дейт экен. Дегенде хан селт этип ордунан туруп, вазир, нарк тууган экен да. Этегин шамалдан башка эч ким ачпаган. Эрлерине ок жаңылса аттаган. Абийири күйөөгө чыкканса сактаган. Ургачсылар улуу журттун уулдарын жеңиш биз үчүн кыйын. Абийирди эл турбайбы? Ургачылары абийирди, ак сөөк, сөөгү таза ургачылар турбайбы? Мындайлардын улутту уюткусу түзүп улут жараткан элдер турбайбы? Булар көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө өлөт турбайбы? Чакыргыла жигиттерди артка. Мындай нарктуу журтту жеңе албайбыз дейт экен. Мына балдарым, абийир деген эмне кылат? Жашыңдан абийириңди сакта, адатыңды такта, салтыңды, антыңды, шертиңди, арыңды, намысыңды даңазала, тилиңди, дилиңди, дитиңди сакта. Мына абийир деген ушул балдар деп нарктуу адамдарыбыз укумдан тукумга, атадан атага, 7 ата сүргөндөн баштап ушинтип айтып келишкен. Муну күдүк эле кайталап айтып турушкан. Кулагына кум сиңиргендей кылып киргизишкен. Ошондо мына Кыргыздын абийири улуу боло, эркеги боло, ургачысы боло, абийирдүү болуш керек деп. Кыргызда азыркы бүт кылмыш жаза кодексин өзгөртүп койгон 2 эле сап болгон. Эл өргүлсө эмне дейт? Жайылып кетпейби баланчанын баласы атасынын алдынан кээ өсүп кетиптир. Ата энесинин сөзү жетпейт экен. Эл көрсө эмне дейт? Мына ушу сөз менен эле бүт айылдын тентеги тыйылып калчу. Эл укса эмне дейт деп. Үнүңдү катып сүйлө. Эл укпасын. Бу киши укпасын мунуңду. Же эл көрбөсүн мунуңду. Эл эмне деп айтат? Мына ушу сөз менен азыркыда ар кандай беренелер менен коркутуп, үркүтүп, 10 жылга кесилесиң, атыласың, соттойсуң, төлөйсүң дебей эле ушул 3 эле сүйлөм менен ийинге кийирип койгон тентектерибизди. Ар бир журттун, ар бир элдин тентеги болгон. Тентеги жок эл болмок беле. Бирок ушунун баары арлуу, намыстуу болушкан. Жада калса жоокерчилик салымында кыргыздар өзүнүн тың чыкма балдарына оңой менен ат коюшкан эмес. Bir Korçu деген ханыбыздын 2 жигити болот экен, 2 уулу болот экен. Ат коюлбай жүрө берет. Эми качан атабыз бизге азан чакырып ат коет деп жүрүп анан ошондо айыл аксакалдар айтат экен. Элдин кулагына кирген, көп жерге угулган, айылды даңазалаган бир
ишке жарасаңар анан ат коет да, экөөң жүрө эле бересиңерби? Тайды минеп ары бери чапкылап, торпокторду кубалап, улакты тартып эле. Деп коет экен бир күнү баягы эки бир тууган камыштын арасынан килейген жолборско укурук салып алып, айылды аралатып жетелеп келатат дейт. Айылдын эли дүрүрөтүп анан бир мыктылар Корчуханга чаап барып, ханым, ушу балдарың ат колбойсоң болбой калды. Килейген жолборсту укуруктап алып эки балаң жетелеп келатат десе, Корчухан айтат дейт. Бир эки жинди, эки тентек бир мышыкты жетелеп келатса мага сүйүнчүлөйсүңөрбү? Деп бери карап кагып, ары карап сүйүнүп анан эртеси күнү азан чакырып атын койгон экен. Жөн эле эмес. Түгөлбай Сыдыкбектин Көк асабы деген романында тестиер, чыбык кыркар, тың чыкма, балакаттан өткөн, бара элети жаңыдан толуп келаткан жигиттерди аттын үстүнө мингизип алып, тоо аралап, токой аралап, саз кечип, көл кечип, дегиз айланып, балдарды ат үстүнөн казан асканга, ат үстүнөн чилбир кысыртканга, тизгин силткенге, өрдөткөнгө, жорголотконго үйрөтүп, көчүктөрү жооруганча, белдери ооруганча, баягы карышкыр бөлтүрүктөрүнө башта колотуп тарбиялайт дегендей, ошо балдарды тарбиялачу экен Кыргыздын мыктыларычы, жигиттерди. 40 күн бою аттын үстүнөн түшүрбөй. Мына ошондой уулдарды таптап, атаны көргөн ок жонот деп бекеринен кыргызда айтпайт да. Мына бул күндө мунун актуалдуулугу эмнеде? Элдин эрки, балдарга болгон мамиле, ак сөөк, сөөгө асыл, айымдардын көп болушун, ошондо айымдарды даңазалоо, аларга болгон мамиле. Мына да бир жолу кадырлуу жут мен кайталап өтөйүн. Бул өткөн эле кылымдарда болгон окуя. Хан Орман бир топ жигиттери менен, билермандар менен бир топ жыйындан кайтып, өргөсүнө жакындап калганда көнөктөп жамгыр коюп, нөшөрлөп төгүлүп, мөндүр аралашып кетет экен. Так өргөсүнүн алдына келгенде боз үйдүн эргилчегинде ак жоолук байланып туруптур. Шүмүрүп атат дейт, жаан куюп атат дейт, мөндүр уруп атат дейт. Жарыктык ханым, баштабайсызбы боз үйгө кирели десе, колун көтөр, токтогула. Өргөдө келин бар экен дейт. Баары шүмтүрөп, суу алдында, мөндүр алдында турат дейт. Жарыктык хан башы менен келини жүргөн өргөсүнө өзү кире албай, келинден айбыгып, тартынып, аттын оозун басып турду дейт. Бир кезде эргилчек түрүлүп, ар жактан келин чыгып, хан ата бар болуңуз, сапарыңыз байсалдуу болду деп келин жүгүндү дейт. Жүгүндө бар боло койсо дагы ак жоолугуң башыңдан түшпөсүн дейт экен. Ошентип анан алкап, алкышын батасын берип анан Орманхан хан башы менен келиндин үстүнө кире албай, анан келин чыккандан кийин өргөсүнө кирип атат. Хан бийлигинен нарк бийик турат деген сөз. Нарктуулук. Нарктуулук. Хан башы менен наркка башыйып, ушу келинди тебелеп тепсеп кире албай, ушу келин өргөнүн ичинде жүргөндө ошону аздектеп, сыйлап, ошентип сыртта тургандыгында. Мына да бир жолу Сүйүнбек агай, кечиресиз. Демейде мен көрсөтүүгө чакырганда диалог кылчубуз да. Анан мисал катары айтайын, мен бир жолу жумуш менен Самаркандта болдум. Самаркандты билесиз, аябай тарыхый эстеликтерге бай шаар. Анан ошолордун жанагы күмбөздөрүнө колум тийгизип атып, өзүмчө ойлондум да, өзүм ою келди. Биздин жаш деген, бизден кийин, бизден тарыхыбыз, биз аларга караганда улуубуз деген элге караганда, булар тарыхын кол тийгизгенге мүмкүнчүлүк кылып куруп коюптур. Биз эмне кылдык деп мен бир ойлондум эле да. Биз сөз кураптырбыз. Бардык нерсенин баарын сөзгө чыгарыптырбыз күчүбүздү. Биз манасты жазыптырбыз, манасты таптырбыз, айтыптырбыз деп. Мен азыр сиз сүйлөп отурганыңызда чынын айтайын. Кулактын кужуру канган сөздөрдү айтып атасыз да. Чыныгы жакшы сөз айтылганда адам, мен ошол тарыхый эстеликтерге кандай таң калсам, мен азыр сизге ошентип таң калып, колум тийбес да, кулагым кужурганып отурат. Иним ыраазымын. Бул кыргыз баласы сөз дегенде аттан түшөт. Кыргыз баласы сөз дегенде суунун башын буруп жиберет. Кыргыз баласы сөз дегенде согушка аттанып атканда да токтоп калат. Сөздү ушунчалык бийик деңгээлге көтөргөн, сөзгө кул болгон, сөзгө жыгылган, сөзгө жыккан,
Ошон үчүн кыргызда сөз бар. Оозтон жаңылган оңбойт дейт. Оозуңдан чыккан сөз чымчык учуп кетти дейт, кайра кирбейт дейт. Сүйлөрүңдө сөзүңдү байкап, эки жагың байкап, наркыңды сактап, айтчу сөзүңдү тактап, көбүрөөк угуп, анан сүйлө деп айтат. Ушу сөз күчү, сөз ата, сөз менен адамды өлтүрүп да койсо болот. Сөз менен адамды өстүрүп койсо да болот. Наркыбызда сөздүн күчүн абдан кеңири пайдаланышкан. Жет атаң барып, жет атаң ким десе сүрүп, жекеле жет атанын атын атап койбостон, алар эмне менен аректенген, эмне иш кылган. Ошо жоокерчилик замандагы, андан кийин бейкуттук заманда, уруят замандарда кандай кептер сөздөр болгон, журт кабары деген сөз болгон биздечи. Бир айылда бир жаңылык болсо, мыкты эки атты тандап туруп чабандесте отуруштуруп жөнөткөн. Чабандестин кадыры баркы элчиникидей болгон. Элчи менен чабандеске өлүм жок болгон. Чабандес барып бир журттан экинчи кабарга журт кабары деп туруп кабар айтып турушкан. Баланчанын айылында көчкү басып мындай болгон экен. Баланчанын айылы бул көчү бияка оогон экен. Баланчанын айылы жибек жолундагы кербен жолдору менен алака мамиле түзүп анжияндан мата табар кычка шалдырат экен деп журт кабары болуп, журттан журтка айттырып турушкан. Ошол үчүн 19-кылымдагы, 18-кылымдагы биздин ойчул адамдарыбыз Калыгул, Молдокул, Арыстанбектердин айткандарын карабайсызбы? Калыгул айтып атат. 17-кылымдын экинчи жарым 18-кылымда Калыгул атабыз, олябыз айтып атат. Чыны карагайга чыгат экен. Алысты зым менен угат экен. Алтын чака тыйын чыгат, атасынан баласы кыйын чыгат. Şu zamandı Калыгул атабыз эмне столбаларды же чубалгыларды көрдү беле. Касиет да бул. Касиет да мына. Ошонун баарын журт кабары аркылуу, кербендер аркылуу ушкан. Кыргызда сыябан деген сөз бар. Сыябан деген эмне? Бул кары жашына карабай, көптү көргөн, көптү билген, көп жерди кыдырып келген, көп кишилер менен алака мамилете түзгөн, жашына карабай адамды төрдүн башына, сыябандын башына отургузуп, таң ашканча, каш карайганча сүйлөтүшкөн. Бүгүн сыябандын торуна Тоорутай аксакалыбыз келип, бүт айыл чогулуп келип, о кишини сүйлөтүп, ал киши журт кабары аркылуу өзбектердин, казактардын, наймандардын, ойгуттардын дегеле койчу. Түрк дүйнөсүндөгү эмне жаңылыктар болсо, дүйнөдө эмне жаңылыктар болсо, узун кулак улама кеп кылып айтып берген. Ошону сыябанга отургузушкан. Сыябан деген сөз бир 40 жашта болобу, 70 жашта болобу, атысына карабай, бирок көптү көргөн, көп нерсе билген адамды төргө ардактап отургузуп, даражасын көтөрүп, даражасын көтөрүп сүйлөшкөн экен. Мына өзүңдүн алып барууң, көрсөтүүң статус. Бул Мен азыр сиз жакшы ат коюп бердиңиз. Даража деген турбайбы көрсө? Бул даража. Бул даража. Кайдагы статусту айтасың? Бул даража. Эмненин даражасы? Сандын даражасы, адамдын даражасы, турмуштун даражасы. Сөздүн даражасы. Улуу сөздүн даражасы. Улуу сөзгө кичи сөз сынган. Мына Кыргызда мисалы үчүн тоого чыгып бараткан кишиге тоодон түшүп келаткан киши салам айткан. Атчан киши жөө кишиге салам айткан. Улуу кишиге кичи киши салам айткан. Мисалы үчүн өзүнүн эрежеси тоодон аксакал түшүп келетсе дагы жаш бала өйдө карай баратса, уулум барып алгой, салам алейкум, сапарың байсалдуу болсун деп бата берип салам айткан улуу киши жаш балага. Ал тоого баратат. Өзү тоодон түшүп келет. Мына нарк, насил. Ургачы кишиге эркек киши салам айткан. Ургачы киши колун сунганда гана кыргыздын эркек адамы колун кабыл алган. Улуу кичи учурашып, эркектер учурашып калганда кичүүсү чекчейип барып колун алган эмес. Ассаламу алейкум ата десе, ва алейкум салам балам деп, анан колун сунган, анан колун кабыл алган. Ал эми адепсиздикке жатат, эгер жаш болуп барып анан жөөлөп барып салам алейкум деп колун сунган, бул биздин наркыбызга туура келбейт. Азыр эми баары аралашып эле жатып калдык, муну эми өзгөчө бөлүп карабайлык. Бирок наркыбызда ушундай болгонун эсибизден чыгарбашыбыз керек. Наркыбызда бар турбайбыз негизи. Салтыбызда. Бул Кыргыз мамлекетинин конституциясы. 3000 жылдан ашык тарыхыбыз бар, укумдан токумга нарыкты айткан, атка минүү наркы. Мына жүрүш наркы, бөрү жүрүш менен келатат, мырза жүрүш менен келатат, алчактатып келатат, азганактатып келатат. Жалды да жөнөтпөй, желке жал, орто жал, ыйык жал деп кыргыздын жигиттери ыйык жалды кармап атка минген.
сол жагынан аттанып, оң жагынан камчыланган. Ат менен бастырып келген кишини тике карап, көздөрүн карабай, жер карап тизгинден алып туруп аттан түшүргөн. Кыргыз наркында кадырлуу мейманды кадырлаш үчүн эң кезекте эгер минген аты тердеп келсе таң ашырып коюшкан. Минген аты кургак келсе отко коюп бутун тушаган. Атына сый көргөзгөн, анан өзүнө сый көргөзгөн. Ана көрүңүзчү кандай, конок тоскондо да эрежеси кандай экен. Бир аксакал бир кичинекей үйгө кире калат экен, кире калса да аябай кедей жашаган үй экен. Мындай жагымдуу жигит экен, салап бепилдеп аттан түшүрүп, ыргып туруп, саламын айтып, колуна суу куюп, үйүнө киргизип, аябай кедей жашайт экен. Анан кечкурун болуп калса керек, келип отурар менен үйдүн келини, бая жигиттин келинчеги шак апакай жоолугун чечип туруп дасторкон кылып салып ийет экен. Салып ийгенде аксакал жүрөгү жылып кетип, эл жирип кетип, айланып кетейин деп желдеги жоолукту алып туруп колуна өрүп, башыңдан ак жоолугуң түшпөсүн. Ушул үйдү кыдырдарысың. Ыргыткан ташың отого, чапкан арыгың өрдөп, андан сууң өйдө карай аксын. Итиң чөп жесин деп бата бергенде ушундай чечен киши келди деп айылдыктар чогулуп, бирөө союшун жетелеп, бирөө унун алып келип, бирөө дасторконун алып келип, бапырап кетет экен. Туура. Жанагы сөздү караңызчы. Айланайын, ак жоолугуң башынан түшпөсүн деп. Келиндин ийкемдүүлүгүн караңызчы. Ак дасторконду жоолугун ак дасторкон кылып сала койсо, мына кыргыз журтунда ошо сөз тарап кеткен. Ак жоолугуң башынан түшпөсүн деп бата берген экен. Сүйүнбек агай, сиз билет болушуңуз керек, спортчулар кандайдыр бир мелдештеге даярданардын алдында күч топтойт да. Анан мен билгенден алар жана быштак барбы? Кадимки эле быштак, быдыраган. Кургак быштакка каймак кошушат. Муну эмне үчүн айтып атам? Мындай быштак сыяктуу быдырап, майдаланып, бөлүнүп турган коомду бириктирүүчү каймагыбыз, наркыбыз, үрп адатыбыз, салтыбыз бар. Ошол. Сиз мамлекеттик катчы катары бизге канча убакыт керек ушунун баарын кайтарып алганга? Себеби биз сиз айткан эл укпасын, эл эмне дейт дегенде биз таптакыр. Тескерисинче, эл эмне десе ошол десин. Мен эмне дейм? Дегенге өтүп алдык. Акыркы 30 жылдын ичинде биз акчанын артынан түшүп алдык. Жеңил байыбынын жолуна түшүп алдык. Азыр чөнтөгүндө бар, зөөкүр, муштуму бар, анча-мынча жигиттери бар, зөөкүрлүк кылган заманга түшүп болуп, ошолордун кадыр баркы жогорулап, жада калса мектеп окуучуларыбыз дагы келип, мен ушундай болом деп, бандит болом деп, ушулардын маданияты, ушулардын эмеси күчөп турган убак, бул акча мамилеси коомдо качан гана ыйман кетип, коомдон абийир кетип, коомдон нарк кеткенде акчанын аркасынан түшүп, атасы өзүнө төлөп, баласы өзүнө төлөп тамак ичип калган учур болот экен да. Адамды адам кылып бириктирген анын наркы, салты. Бул наркты азыр биз идеология деп атпайбызбы? Дүйнөдө канча идеология болду эле? Коммунисттик идеология, фашисттик идеология, анан улутчулдук идеологиясы, башка бир идеологияны ким мага санап бере алат? Же сиз санап бере аласызбы? Биз ушул жылга чейин 3000 жылдык тарыхыбызда бизди эмне кайсы идеологияга биригип келдик эле? Бизди эмне бириктирген? Бизди салтыбыз, наркыбыз бириктиргенде. Нарктуу эл турбайбы? Атасынын кылганын билет экен. Бу нарктуу байбиче турбайбы? Келиндери ак сөөк, мырза болуп чыкты. Бул нарктуу кыздар турбайбы? Күйөөгө чыкканча абийирлерин сакталган, топусу түшпөй, үкү тебетеи башынан түшпөй, ак жоолугу башынан түшпөй, аруу эл турбайбы деп, ушинтип биздин наркыбызга тамшанган, таң калган. Мына Манас эпосунда эле көптөгөн улуттар жөнүндө айтат. Азымкандын Ажыбай 60 тилде сүйлөгөн, 60 бөлөк тоң кийген, 60 тилде сүйлөгөн деп айтып атпайбы? Көп тилдүүлүк, көп маданияттуулук, 100гө жакын музыкалык аспаптарды Манастан окусак болот. Тал чокуну, Манастын тал чокусун уксаңыз, ошондогу Кыргызстандын географиясын, биологиясын бүт айтып берет. Жаңгагы түшүп, дөң болгон, алмасы түшүп, көң болгон дарыялары шаркырап, ылдый жагын карасаң,
4 дайрадай көрүнүп, төркөчтөп бөлүнүп деп. Бул үргөнүштү кечкенде, Гүлчөрө Баатыр үргөнүштү кечкенде. Манасчы Саякбай атабыз үргөнүштү кечем деп студияга келип, анан 30 мүнөт убакыт берилди дейт экен да. Анан кайран киши bir gün кечке үргөнүштүн жарымын араң жетиптир да. Сүрөттөгөн эле. Таштын барын суулатып, тоонун башын куратып, дарыяга киргенде ортосунан кан агып, шаамүйүз мал агып, чыбыраган жан агып деп, ошону сүрөттө отуруп айтып кечире албай койгон экен. Bir gün кечке, мына сөздүн күчү. Манас эпосубуздан Себетейдин Букарга кайткандагы ички мамлекеттик түзүлүштү айтып атат. Ички душмандарды айтып атат, арамзаалыкты айтып атат, наадандыкты айтып атат, такталашкандыкты айтып атат, Абыке Көбөштүн акмакчылыгын, Ажыбай Көлбайдын, Чыйбыт Кочкордун арамдыктардын баарын айтып атат. Манас эпосунан даяр идеологиябыз, даяр наркыбыз турат. Манаста баары жазылуу. Экология маселеси, экономика маселеси, мамлекеттик түзүлүш, аны кандай куруу керек, шайлоо, коргол бөлүштүрүп кантип шайлоолорду өткөрүшкөн, ошо нарк салттын баарын тең Манастын ичинде. Манас бул касиеттүү, Манас бул улутту улут кылган, уңгулу журт кылган, башка улут жаратуучу улут айланткан философиялык ой тутумдар, улуттук иденттүүлүк, ушунун баарын Манастан тапсак болот. Манасты азыр жерип, бул дастан, бул эпос, жомок дегендерге мен таң каламын. Манасты ар кайсы элде, мисалы үчүн, азыркы эле мана мыкты манасчыларыбызды Тайторуну чаптырсаңыз, биринчи вариантында үстүндөгү жаш бала эрке өзү конгонбойм, колундагы камчыны алаканга жонгонбойм деп сүрөттөсө, экинчи манасчы ушул эле көрүнүштү эки тизгин бир чылбыр ак колунда карышып дейт. Алдындагы Тайтору учкан куш менен жарышып, туяктын тийген жерлери аңкайган бийик жар болуп, каргашага таң болуп дейт. Кудай атова, бир эле окуя, бир эле ат чабыш, бирок аркы манасчы сөзү башка, окуясы бир. Өмүрүндө кыргызды көрбөгөн Кытайдагы кыргыздарыбыз, Австралиядагы кыргыздарыбыз, Алтайдагы кыргыздарыбыз өмүр бою бирин көрбөгөндөр Манасты айтып атышпайбы? Бирден бири таалим албай эле өстөрү ар кайсы жерде, кайда кыргыз болсо ошол жерде Манас. Дүйнө жүзүндө көптөгөн элдер бар. Бирок кастарлап, аздектеп, кайкалатып, калпагын кийип дүйнө кыдырган кайсы эл? Биз Кремльге дагы, Меккеге дагы каяка барсак калпагыбыз башыбыздан түшпөйт. Башка улут муну одоно көрбөйт. Биз калпак менен съездде да отурабыз, калпак менен тойдо да отурабыз. Бизде башка улуттар айтат, айры калпак, ак калпактуу кыргыздар деп. Эч кими баш кийимиңди ал же болбосо бардык эл аралык бир мамиле мыйзамдарына баш ийбеген көрүнүш да. Калпагыбызды кайкалата кийип басып жүрөбүз. Муну даңазалаш керек. Мына элечек. Кыргыздын элечеги биринчи орому бириккен эл бололук дейт экен. Экинчи орому эркин эл бололук дейт экен. Үчүнчү орому үркөр үстүбүздөн качканча үлгүлүү журтка айланалы дейт экен. Төртүнчү орому төбөбүз көккө жакындап, теңир менен тең бололу дейт экен. Ар бир элечектин оромун кадырлап, кастарлап туруп орошот экен. Элечекти жазып жиберсең, эки баатырга ак кепиндикке жетет экен. Элечекти жазып жайып жиберсең 40 кишиге ак досторконго жетет экен. Элечекти жазып кесип туруп 65-ке бешик богулса болот экен. Апаларыбыз башына куралды көтөрүп жүрүшкөн, нарыкты көтөрүп жүрүшкөн. Көчмөн заманда көчкөн баатырлар кылычтын мизи менен, октун учу менен жүргөн заманда баатырлар да ак кепинге оролуп көнгөн экен. Бул элечек баш кийимден сырткарыдагы башка касиеттери көп болгон. Элечекти ырымда орошкон. Мына касиет. Бул кайсы улутта бар? Мына апаларыбыз алабаканды кармап төрөп, канжарды бычакты бешикке кошуп бөлөп, калканды капшытка жөнөп, көч козголгондо нарктуу байбичелерибиз, салттуу эжекелерибиз алдына түшүп, акбоз бээни минип, жөнөп, көчтү көркүнө чыгарган. Жолда карата кайсы журт болсо тааныбаса дагы, кыз алышып кыз беришпесе дагы, кырды чогуп калып бирине бири тарынып турганда дагы аяктарга кымызын куюп алып,
супарагананын салып алып көчтү узатып турушкан, тосуп. Тааныбаган көрүштү. Таанып, таарыныштары болсо дагы көч келетканда баары ак сууну узатышкан. Бири менен бири урушуп турганда дагы ошол ар кандай чадактар болуп турат да. Ат талашмай, кыз талашмай, жайлоо талашмай дегендей. Ошого карабай, таарынычтага карабай көч баратса, көчтү барып туруп узатып турушкан. Мына салт, нарыктуулук, ыймандуулук. Аксакалдар көчтүн башын бура тартып токтотушуп, анан кийин батасын берип, кымызын ичип көчтү улантышкан. Мына көрдүңүзбү, нарк кербени. Укумдан тукумга ушуну биз азыр кайра кайталап күнүгө ушундай студиялардан, ушундай алып баруулардан элге айткандан тажабашыбыз керек. Айтып турушубуз керек. Мына азыр мен дагы айтып чыгышат эми, мамгатчы башка сөзү жок, ушулар деле айтып атат. Эми мен ушул сөздү укпаган адам билбейм, эмне сөз угат. Мына көп да муну деген кайра айта бериш керек. Мына бул жерден дагы кайталады деп айтыш керек да. Менимче дагы кайталаш керек. Мына дагы айтыш керек. Кыргызда бир өтө билимдүү, нарыктуу, жазганды билген, элдик нарыкты, салтты, адатты жыйнаган, санжыраны сүргөн Үмөт молдо деген болгон. Мен Үмөт молдонун бир китебин окуп отуруп, бир жерде 100 жигит деген күүнүн баянын аябай таң калдым да. Мен муну 2-3 күн мурда эле айттым. Мындан 1 ай мурда дагы айттым. Мына азыр 3-4 жолу кайталап айтайын. Жоокерчилик заманда кызыл кыргын, сары сүргүн, жер талаш, мал талаш, бийлик талаш, биздин жерибизге кызыккандар көп болгон. Ошентип кыргыздар менен да бир биздин душмандарыбыз кырылышып атып, анан кыргыздардан боор көтөрүп, жылан мыкчып өлтүрүп калган курактагы 100 балабызды алып кетишет экен. Боор көтөрүп, жылан мыкчып өлтүрүп калган. 2-ден 4 жашка баланын эси жок да. Жылан чагып алат деп коркпойт, жылкы тебет деп коркпойт, жүрө берет да. Ошондо кыргызда айтып коет, боор көтөрүп, жылан мыкчып калган мезгил экен деп. Ошондо эркектен 100 эркек баланы алып кетип, анан 20 жыл бою биздин душманыбыз тарбиялайт экен. Жалаң найза сайып кылыч чапканга тарбиялайт экен. Өлтүргөнгө даяр мерес кылып, аябай аттын жалында, өмүр бою аттын жалында тарбиялап, өтө укмуш, күчтүү, канкор, жырткыч кылып тарбиялайт экен. 20 жыл бою. Күнүгө найза сундуруп, күнүгө кылыч чаптырып, камчы үрөтүп, калкан кактырып, аттын үстүнөн түшүрбөй, өлтүргөндү гана билген, сайганды билген, ата эне, нарк, эже, сиңди, карындаш дегенди түшүнүгү жок. Мерес жоокерлерди даярдап, анан ошого алмактанган тегерегиндеги элдердин баарын чап, арадан 20 жыл өтүп, эми баягы кыргыздар эми тирденип калды, ирденип калды. Эми кыргыз журту кайра бир өзүнүн балдары менен чабайын деп даярдана баштайт экен. Ошондо тезек терип жүргөн бир кыргыздын аксакалы ошо 100 жигитти алыстан көрүп калат экен. Бу кандай жигиттер? Жылкыны кежиге жалдан, орто жалдан кармабай, ыйык жалдан кармап минишет экен. Таң калып коет экен, ыйык жалдан кыргыздын гана жигиттери минче эле жайдак чаап. Ошондон шекшип калат экен. Кыргыздарга кабар жетет, тиги калмак келген атыптыр, талкалаган атыптыр деп. Ошондон кичинекей курултай кырып кеңешип, не кылабыз? Кантип туруштук беребиз? Тегерек четке баягы 100 жигиттин кабары тарап кеткен да. Ушунча кандын 100 жигити бар экен, мерес экен, алдын барын алдырбайт экен, барын талкалап кырып түшүп жок кылган жигит экен. Дегенде бир кары айтат экен, баягы илгери бизден бир 20 жыл мурда 100 балабызды алып кетти эле, ошонун колу менен кайра өзүбүздү жок кылган аткан турбайбы? Аксакал, аны кайдан билдиңиз десе, тегеч айтты го. Ыйык жалдан кармап минип атчы. Бул кыргыздын балдары гана ыйык жалдан кармап атты жайдак чапкан балдар. Ошого караганда ушу бул биздин эле балдар дейт экен. Бирок атак даңкы башты жарып, кабары ташты жарып, дүңгүрөп чөлкөмгө таркап, бул мерес жигиттер, канкорлор, кангусарлар, каничерлер болуп атып калган жигиттер эми кантип буларды токтотобуз дейт экен. Ошондо аксакал айтат экен, болду болбоду бир иш кылалык. Биринчи 3 тозот кылалык. Биринчи тозотко алдуу күчтүү, белдүү азаматтарыбызды бекемдеп коелук.
балким катуу туруштук берип мизин кайтарат. Экинчи тозотко ошо жигиттердин эже карындаштарын, энелерин коелук. Балким эненин сүтү эсине келип кетеби? Энелерин көргөндө эркеп бошоп калышы мүмкүн. Анан үчүнчү тозоттун башында капчыгайларга комузчуларды, манасчыларды, дабышы далага кеткен сурнайчыларды, кернейчилерди, жезнайчыларды коет экен. Баягы жигит анан күн келип, баягы 100 жигит келип биринчи катар ташын талкан кылып талкалап өтөт экен. Жигиттердин баарын талкалап, баарын кырып өтүп келип, экинчи катарга аялдарга келет. Келгенде мерес болуп калган, көркө болуп калган, канкор болуп калган эмелер энелеринин баштарын кыячап, эжелеринин колдорун шылыйчап, ташын талкан чыгарып, элечектерин жазып, чачпактарын чачып тебелеп өтүп кетет экен. Өтүп келип, кыргыздардын аймагына жакындагандан күйдөр башталат экен. Сурнайлар тартылып, күпүлдөп, банасы айтылып, анан комуз чертилет экен. Жаңгыргактуу улам күчүлөр улап, баштары дендиреп, деңгиреп, аттарынан кулап түшүп, айнып, комуздун күйүсү улам күчөй баштайт. Ыргактары ого өтөр күчөштү, жинди болуп кетишет экен, баштарын жерге карап. Ары ат чапкысы келбей, кылычтары шылкыйып, найзалары жерге карап, комуздун күчү ого өтөр күчөйт экен. Улам жаңы ыргактар менен, улам жаңы дем менен дүңкүлдөп түркүрөп, комуздун баары дүңгүрөп киргенден кийин анан баягы 100 жигит өзүнүн баскычылыгын улантпай токтоп калганда тыгы хан айтат экен, эми 100 жигитти талкалагыла деп өзүнүн жокерлерине. Ошондон анан тиги жокерлер ат койгондон 100 жигит адам барып туруп, тиги жокерлерди баарын талкалап, калмактын канын бүт талкалап келип, ташын тыптыйпыр кылып талкалап, анан бери келатып, баягы жүрөгүнө кыргыздын канына, кыргыздын добушу, кыргыздын үнү, кыргыздын күйүүсү комуз менен өткөн. Бекеринен кыргызда атасы өлүп калса, хан өлүп калса комуз менен угускан эмес, сүйлөбөй, этпей, жаңсабай, ымдабай, комуздун күйүүсү менен атасынан ажыраган жеткирген. Каныбызда сиккен да. Ал эмчектин сүтү менен өткөн да. Мына комуздун күйүүсү 100 жигитти шалдырат ошентип анан. Энелерин келип алып, башы кыйылган энесинин башын этегине салып алып, денесин издеп жүрөт дейт. Каны зыркырап. Бирөө энесинин агып аткан эмчегинин сүтүн эм атат дейт. Бирөө карындашын кучактап, кыйылып калган колун ийине чаптап дейт. Дендер болуп, жинди болуп кетишет экен да. Эне сүтү келип, денеси түркүрөп анан. Ошондон кийин эстери келип, көздөрү умаштай ачылып анан кийин бүт аалабдын баары талкалап анан кыргыз каганаттары курулган. Ушундай уламыш бар. Күйүүнүн күчү менен. 100 жигит деген күйүү бар Кыргызда. Күйүү барбы ушундай? Ушу күйүү бар. Муну 100 жигит күйүүсүнүн баяны деп Үмөт молда айтып атпайбы? Мына ушу 100 жигит деген күйүү, жана комуздун күйүүсү менен булар эсине келип атат. Мына кыргыз азыркы тил менен айталычы. Маданиятынын күчү менен, жада калса дилинин күчү менен улуттуулук, нарктуулук ушуну сактап турат. Ушундай уюган элбиз биз. Туура. Мына наркыбызда Ысык көлдүн жетакеси бар. Кыдыр акебиз деген бир күнү өзүнүн жакшылары менен эртең мейман келет үйгө. Жылкынын сыйдырагын тактагыла, семизин байлагыла, конок камын көргүлө деп бир аз жакшылар менен дөңдө отурат. Эртең конок келет деп. Келетсе эле алдынан бир топ атчан чыгат экен. Күтүрөтүп. Бирөө бөрү жүрүш менен аттын башын чалчаңдатып бастырган, калкатып тебетейди кийген, чепкенди жамынган, кылычты байлаган, камчыны бүктөй кармаган мырза жигит келатат дейт астында. Карап, ой бу беттегенин бербечүдөй болгон. Ажыдар сүрү бар. Душманды чайнап жутар жүрү бар, оозунда сөзү бар. Бул кыргый кабак келаткан бу ким? Кайсы жигит болду экен дегенде Кыдырдын жанында турган жарыктык бул өзүңүздүн Дөгөчү деген уулуңуз дегенде кара көзүм кашайган экен деп жер карап ийди дейт байкуш. Жер карап кетти дейт. Атасы жигиттер келип атасы менен учурашып Дөгөчү болду. Келип боз үйгө түшүп конок камын көрүшүп, кечинде жатары менен куландан соо келген Дөгөчү батыр чабалактап ооруп, алка шалка түшүп тердеп, калчылдап атып анан кийин көзү жумулат. Эртеси конок келип атат. Өзү баласынын ыйманын өзү чакырып Кыдыр аке. Наркты бузбагыла. Кабар айтылып калды. Деп ыйманын чакырып, уулун кийиске ороп, капшытка акырын койдуруп,
башка биздин коноктун баарын тозот. Кастарлайт. Анан кийин конок узап, өргөдөн узагандан кийин Кыдыр аканын комузун алып чертет. Комуз алып чертип атканда комуздун үнүн, ыргагын кетип бараткан коноктордун бири угуп калат. Жигиттер токтогула. Бу күйөөнүн дареги даремети башка чыгып калды. Тойго келген коноктор. Коноктор узап баратат, үйдөн узап кетип баратышат да. Коноктор үйдөн чыгып узагандан кийин анан Кыдыр комузун алып чертип келет. Чертип келгенде ошо комузду угуп калып бирөөсү. Туугандар аттын башын тарткыла. Комуздун кайрыгы жаман чыгып кетти. Кечөтөн бери дөкөчү деген баласы көрүнбөйт эле. Кайран Кыдыр акабыздын көзү кашайган турбайбы? Деп узап кеткен коноктор кайрылып аттын үстүнө кирип, курларын камчылан өкүрүп түшөт экен. Есил кайра дөкөчү эми кайдан көрөйүн деп. Мына күйүүнү угуп калып, тойдон узагандар кырдын ашынан кайра имерип келип, өкүрүп түшөт экен жоктоп. Мына ошол Кыдыр атанын күүсү деп бүгүнкү күнгө чейин аны да чертип жүрүшөт. Мына күйүүнүн күчү, демдин күчү, ардын күчү. Ар этел бизде. Туура. Биз үн менен, добуш менен, аваз менен, мен музыка деп айтпайм, туюндурганбыз. Туткалы журтка, калың журтка. Мына ушундай оор коомдук категориялар менен ой жүгүрткөн элбиз. Манас эпосу жаралганда, Манас эпосу Кыргызстанда баштаганда атайын борбордук комитет чечими менен Манас эпосу мектептерде берилбесин деп запрет койгон. 30-жылдар, 38-жылдар. Бул улутту бириктирген, урукту бириктирген, маданиятты, тарыхты бириктирген чыгарма экен. Ал учурда Советтер Союзунда күчтүү өлкөлөрдүн кереги жок болчу да, баары баш ийген, борбордук бийликке баш ийген өлкө. Мына Манастан коркушкан, сестелишкен, сүрдөшкөн. Анан Манасты толук мектеп сабактарына киргизбей коюшкан. Мына ушундай улуу эпосу бар эл, улуу дастаны бар эл эч качан жоголбойт. Рустам мырза. Туура. Мына азыр ааламдашкан заман, санарыптышкен заман. Сен экөөбүз эмнебиз менен дүйнө журтун таң калтырабыз. Наркыбыз менен, салтыбыз менен, адатыбыз менен таң калтырабыз. Айтылган сөзүбүз менен. Улуу сөзүбүз менен. Сөздү көтөргөнүбүз менен, сөздү айтканыбыз менен, анан сөзгө сынганыбыз менен, сөзгө там бергенибиз менен. Да бир жолу кайталайм, кыргыз баласы сөз дегенде аттан түшүп берет. Туура. Муну урматтуу көрүүчүлөр кайра кайталап айтканымдын себеби бир 3 күн өтсөн кайра кайталайм ушунучу. Менимче бул кайталанчу жарыялаш керек. Айтылчу сөздөр, бул айтылыш керек. Керек болсо, ишенсеңиз, мен азыр айтып берген окуяңызды мен мындан 2 жыл башта мен бир убакыт болуп Малайзияда иштеп калдым, 3 жылдай. Ошол жерде жүргөндө даярдагам киного тартам деп. Себеби сыртта жүргөндө Тартпайлы бул. Нарыкты тарталы. Мына ушул жанагы 100 уул деп атпайсызбы? 100 жигит. 100 жигит. Күүнүн күчү. Бул эгерде кино болсо, кыска метраж. көп адамга Абдан таасирлүү болот эле да. Абдан жетпейт. Мына ушуду 100 жигит менен добуш деп атпайсызбы? Бул чоң философия. Эми агай, мен молдо ушуну бизге белек кылып калтырып кеткен. Мен ойлойм, сизди күнү түнү сүйлөтсө дагы айтчу сөзүңүз оозуңузда, мен буга ишендим. Кадимкидей көрсөтүүнүн даражасы көтөрүлдү деп ойлойм. Себеби сөздүн күчү чоң чындыгында. Мындан кийин сиз өзүңүздүн көрсөтүүңүздү статус көргөзүүсү дебей, даража көрсөтүү. Менимче ушундай кылам го деп турам. Себеби ушундай көрсөтүү кылалык. Сөз даражасы, адам даражасы. Эми жаңы жылдын алдында маек кылып атабыз. Агай, мамлекеттик катчы катары элиңизге айтчу сөзүңүз бардыр. Негизгиси сөзүбүз, уучубуз кур эмес деп коет го. Мен дагы бир жолу ишендим, биз дээрибизде жөнөкөй эл эмес экенибиз. Болгону ошону кайра эске салып, кайра ордуна келтирүү. Ошон үчүн адат салтыбызды, наркыбызды кайра кайталагандан тажабай, ушул темада сүйлөй турган адамдарды даража көргөзүүсүнө кайра чакырып, сөз даражасын, эл даражасын, адам даражасын, эркек айымдын даражасын көтөргөн, угумдуу жугумдуу элдин катмарына терең сиңген көрсөтүү болсун деп
сиз ачып аткан көрсөтүүгө мен ийгилик каалап кетет элем. Экинчиден, муну келаткан жаңы жылыбызда ырашкерлигибиз артып, ырыстуу эл болуп, маалымат айдыңында жакшы кабарды, жакшы сөздү, жакшы жаңылыкты көбөйтүшүбүз керек. Азыр кайсы бир маалымат маразатын ачсаң деле өлтүрдү, тыйды, урду, жапты, камады, зордуктады. Айланайын Кудай, бул качан эле элдин бүйүрүн кызыткан кызуу жаңылыктардын катарына кирчү эле. Эмне үчүн курулду, ачылды, жаңы салынды, мынча жол салынып атат, мынча кичи курулуп атат. Бир эле 4 эле айдын ичинде 15 мектеп курулуп атат. 2 жылдын ичинде республика боюнча 276 мектеп курулуп атат. 100дөн ашык медициналык пункттар курулуп атат. Азыр Кыргыз мамлекети курулуш аянтчасына айланып калды. 30-40 жыл бою косколбой жаткан балыкчы Кара Кече жолу, Түштүк жолу, көптөгөн айыл аралык жолдор кандай болуп атат? Улут аралык мамилелерди кандай кылдык? Мына президент Садыр Жапаров келген күндөн баштап улутубуз үчүн, уңгубуз үчүн улуттук байлык улутка кызмат кылыш керек деп бала кезинен койгон кыялын ишке ашырып, мына Кумтөрдү өзүбүзгө алып атабыз. Жакшыны жакшы деп айланайын журт. Жаманды жакшырып, жакшыны чыгаралы. Эмне үчүн бул наркыбыздан таябыз? Эмне үчүн элге жаңылыктарды, жакшы жаңылыктарды көп айтпайбыз? Биздин элге келген турист биздин массалык маалымат каражатын окуп алып, сокту, өлдү, камады, жыкты, зордуктады десе, бул өлкө эмне болгон өлкө? Мен кайсы өлкөгө эс алдым деп ада эле коркпойбу отом? Үркүтүп атабыз өзүбүзчү. Өзүбүз келген мейманды үркүтүп атабыз. Кыргыз кыргыздын үйү, кыргыздын жери, наркы бар, салты бар. Боз үйдө эле киргизип чыккандын өзү эле кандай нарктуу. Мына ушуну көндүрүш үчүн мен жаңы жылда элибиздин бекем биригип кетишине, бир чокуда болуп, аябай терең көңүл бурат элем. Ынтымактуу болсок, шайлап алдыкпы? Аягына чыгаралы. Баш терисин байкайлы. Текшерели. Антынын аягына чыгабы? Шертин бузбайбы? Мына журт жакшыларына ынтымак, ыймандык каалап, өзүбүз бекем туруп, наркыбызды даңазалап, салтыбызды даңазалап, укумдун тукумга айтып, мектеп сабактарына кийирип, мына азыр улуттук нарк жөнүндө Жапаровдун буйругу чыккан. Андан кийин Кыргыз мамлекетинде улут наркты ишке ашыруу боюнча мамлекеттик программаны кабыл алдык. Мына ошонун негизинде маданий силердин массалык маалымат каражаттарынын өз тапшырмалары берилген. Мына ушундай передачаны алып барууну биз күчөтөлүк, көбөйтөлүк. Элибизге жаңылык жылда ушундай ийгилик дегенде да чечип берет элем, убактыбыз аз болуп атат. Жакшылык дегенде да чечип берет элем, убактыбыз бир убакыт тапсаңыз, буларды сөзсүз айтышыбыз керек. Тууганчылык деп, мына жоокерчилик заманда кыргыз батырлар кырылып, жоюлуп, анан бир баатыр 13 жашар баласын учкаштырып качканда келе жатса жолдо өзүнүн канына өзү чөгүп бир тууган агасы жаткан экен. Баягы баатыр келет, аттын оозун тартып, айланайын ага деп токтой калганда, айланайын иним, балаңды куткар, тукум улансын, тукумду курутпа, жөнө алдыга дейт экен. Дегенде баягы жигит аттын оозун алчактата тартып туруп, атасы бөлөк аттан түш дейт экен. Ошондо минип турган, учкашып турган 13 жашар баласы аттан түшүп, атасы бир тууган өңөрүп алып качып кетет экен. Ошондо 3 эркек турат. Агасы, иниси, анан инисинин уулу. Ошондо атасы бөлөк аттан түш десе, уулу аттан түшүп калып атат. Атасы бир, агасын өңөрүп алып качып кетип атат. Бала белде, катын элде, тууганды кайдан табам деп, тууганчылыкты туу туткан элбиз. Албетте бул одоно салыштырма, одоно сөз, бирок мааниси бар. Бир тууганды кайдан табасың деген. Мына ошол тууган менен, бир тууган менен эсен бололук. Биринчи үй бүлөнүн ичинде ырыс болсун. Үй бүлөнүн ичинде жакшылык болсун. Кирген чыккан үйүбүздүн баары жаркылдап күлүп турсун. Экинчи анан элде тынчтык болсун. Элдин бүгүнкү идеологиянын эң эле туу чокусу ынтымак, биримдик, бирин бири аздектөө, кадырлоо, сыйлоо, улууга урмат, ургачы кишиге бардык жерде урмат, сый мамиле болуш керек.
Азыр алаңгазар болуп, аялдарына кол салып, балдарын сабаган шүмшүктөр көбөйдү. Кыздарына кол салган наадандар көбөйдү. Бирине бири аңги болгон эркектер көбөйдү. Мына ушунун баарын ушуга тебелетип салабызбы? Качан мындай болду эле? Илгери кыргыздар мындай акпактарды бир жат жерине төө корголду томолотуп кийирип кыйнашкан. Жол берген эмес. Журт жакшылары курултайларда, жыйындарда тим эле мындайлардын баарын баш көтөрткөн эмес. Мына азыр эмне деген нарк бузулган заман болуп атат. Мына ушинтип мен айтайын, сиз айтыңыз. Дагы келсин ушул студияга алсамда наркты айтып туралык. Айтылыш керек. Угуучуларыбыз бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү жеп чоңойгон балдар эмес. Тоо ташта чуркап, тизеси кадаган, табаны жыртылган балдар наркты, салтты тезирээк түшүнөт. Мына ушул мектеп программаны баарын көбөйтөлүп, жаңы жылыбыз бизге уруят замандап келсин, уруулук азайсын, кескилердин кендири кесилсин, журт жакшыларынын батасы, сөзү өтүмдүү болсун, аксакалдарыбыз атадай айткан сөзү батадай болуп, тирек болсун, ыйманды сактайлык. Жаңы жыл бизге жакшы жышаан алып келген, жакшы кабар алып келген, өнүмдүү, сиңимдүү, ак жолтой, ырыс кешиктүү жыл болуп, үстү үстөн үркөр көпкө созулуп, үч аркар кечирээк үркүп, дегеле жерибизде жакшы ийгиликтерди каптасын. Түгөл жолу калып, эмдиги жылы дагы. Айтканыңыз келсин агай. Улуттун наркын улуктап, даражасын бийиктетүү жумушуңузда, оңой эмес жумушуңузда сизге да ийгилик каалайбыз. Вактыңыз болсо ушундай нарктуу сөздөрүңүздү уланталык. Айтып туруңуз. Кыз наркын айталык, бала наркын айталык, дасторкон наркын айталык. Бул сөз аябай керек. Кыргыздын бир байбичеси дейт, эшигинин алдында таштарды оодарып атат дейт, минтип элечи. Анан бир неберesi чуркап келип, "Ай апа, таштарды оодарып эмне ойноп атасыз?" десе, балам, мен бактылуу кылып атам. Кылымдар бою үстүнө жаан-жап күн тийип турду, тиги жагына күн тийген жок. Азыр мен таштарды аңтарып койдум эле, үстүнөн суу агат, жамгыр тиет, күн тиет, бактылуу кылдым деп. Мына. Туура. Саламаттагыңыздар.